Салам урматтуу Айыл деми берүүсүнүн көрүүчүсү. Бүгүнкү берүүдө биз Талас районуна караштуу Шумкаруя айыл аймагынын Кеңеш айылы туурасында айтып бермекчибиз. Бул айыл болжол менен 1924-жылы негизделгени айтылып келет. Ошол күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин калктын жашоо турмушу өнүгүп, калктын саны өсүп отуруп 900дөн ашык адам азыркы учурда жашайт. Ал эми аз бирок саз болгону менен бул айылдан окумуштуулар, профессорлор, спортчулар, ошондой эле мыкты адамдардын бар экенин жергиликтүү тургундар айтып келишет. Анда эмесе айылда кандай өнүгүүлөр бар, бүгүнкү программадан айтып бермекчибиз. Кеңеш айылы ушу батыш тараптан Чоң Токой айылы менен, чыгыш тараптан Сасык булак айылы менен чектешет. Кеңеште азыркы ушул убакта 155 түтүн 900 калк жашайт. Бир көчөдөн турчу мурун, кийин ушу Нурак көчөсү берилип, азыр 2 көчө болуп калктын саны да улам көбөйүп атат. Эмнеге ушул калктын саны көбөйбөй себеби ушул жердин баарын Кеңеш Чоң Токойдун баарын Союз малында суу сактагыч болот деген проект бар экен. Ошондо участок бербей, элдин көбү өйдө Сасык булакка жайгашкан, борбор деп Талас шаарына, Бишкекке кетишкен. Айылда эң негизгиси бул жер айыл мал чарбасы менен жана дыйканчылык менен оокат кылышат. Айылда 2 чоң уруу бар, Каракужур жана Чалке деген бөрүлөр бар. Өзбек улутундагы адамдар бар. Ошолордун баардыгы ынтымакта жашап келишет. Бул айыл тууралуу айтсам, айылда өтө көп чыгармачыл адамдар бар, усталар бар. Эң негизгиси механизаторлор бул айылда. Азыр жер үйдө иштегендердин 80% ушул айылдан иштешет. Бүттүгү тракторист дагы, грейдер дагы, погрузчик айдаган жана оор техниканын баардыгын айдаган ушул айылдан. Баарын жасап атыр. Ушул Кеңеш айылында биз оокат кичинекей кезде чийне менен оокат кылганбыз. Чийне. Эшек арабанда менен самолет деп болчу. Ушул саманды куткузсын, ак жолтой болсун, мамлекетке тынчтык берсин. Колхоз Кеңеш жаман эмес. Эртең менен чай, түштөн май, кечинде гүл чатай деп бригадир Жуматай менен Солтобай деген сөз болгон. Шумкаруя шумкардай болуп уча берсин. Мындан артык заман болбойт ойлойм. Кеңеш айылында болсо бул айыл жалаң дыйканчылык менен оокат кылышат. Балдарыбыздын баардыгы, бүт эл журтубуздун баардыгы ошо дыйканчылык менен оокат кылган. Мал чарбачылыгы бар, дыйканчылыгы бар. Баардык нерселер айдалат берге, баардыгы бышат. Айылыбызда болсо башында кайненелер деген бир эме менен чыкканбыз. Программа. Кайненелер, алдыңкы кайненелер деген эме менен чыкканмын. Мен ошондо жеңүүчү болгом. Мен өзүм 3 келиним бар, 3-өө тең жакшы, Кудайга шүгүр. Баары кыларман, иштарман. Жакшы, айылыбыз жакшы өнүгүп атат. Кудайга шүгүр. Баардыгы салынып атат. Детсадыбыз бар, мектебибиз бар. Жакшы болуп атат азыр. Балдардын баары ошол жерде өнүп өсүп атат. Айылыбызга дагы таза суу киргизип койду. Жолдорубуздун баарын болсо оңдоп атат. Бүт баары жакшы. Эч кандай кемчилиги жок болуп калды биздин Кеңеш айылыбызда. Кудайга шүгүр. Кеңеш айылына өзүңүздөргө маалым болгондой, Кеңеште өзү 2 көчө бар. Тиги көчөбүз болсо чоң Талас Тарас суу самыр жолуна жайгашканда, экинчи көчөбүз болсо бул мына өзүңүздөр көрүп аткан бул Нурак көчөсү. Бул жерди жазында ушу 2026 жылы жазында апрель айларында баштаганбыз. Тоң кетер менен эле баштап туруп, азыр мына уже пайдаланууга бердик. Баягында жакында 25 июлда атайын ачылуу аземин кылдык. 2,5 чакырым жол болду. Бүттүгү жергиликтүү өзүбүздүн бюджеттен, Шумкаруянын бюджетинен болду. Ошо менен бул жерге 20 миллион сомдун тегерегинде акча каражат жумшалды. Бул жерге мына бул жер өзү мына мектептин алды. Берди мынакей тротуар менен, нар жагы латогу менен, кечинде балдардын баары ушу жаш балдар мындай
ойноочу роликтерин тебишет, неме кылып коопсуз болсун деп тигил жагына ошо тосмолорду орнотуп койгонбуз. Эми нар жагына Кудай буйруса бир балдар ойночу парк кылалы деп атабыз. Анан бир эле кичинекей маселебиз калды. Ушу Нурак көчөсүнүн уландысы бар, тигил жерде таза суунун резервуарынан чыгат, 1 чакырымдын тегерегиндеги жол. Ошол жер иш кагаздары бүтпөй калгандыгына байланыштуу быйыл токтоп калды. Бүтсө эмдиги жылы дагы ошол жерди бүтүрөбүз да ошо менен Кеңеш айылындагы жол маселеси буйруса баардыгы чечилет. Кеңеш айылында эзели бала бакча болгон эмес тарыхта. Коңшу Чат базар айылына ата-энелердин баардыгы кезектешип, бир күнү сен, бир күнү мени алып баралы деп туруп, ошо Чат базар айылына балдарын ташып жүрүшкөн. Мукташтык өтө жогору. Азыр балдардын баардыгы Кудай буйруса, мына 75 орунду бала бакчаны Кудай буйруса 31 август эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына ачалы деп пландап атабыз. Мына күн-түн усталары иштешип атат. 75 орунду заманбап баардыгы акыркы үлгүдөгү болуп Кудай буйруса бала бакчабыз салынат. Бала бакчанын ушу менен маселеси Кеңеш айылында буйруса чечилет. 75 орунду бул 75 миллионго бүтүп атат. Шарттары бүттүгү Кудай буйруса бул жерде 3 группа болот. 25 баладан 3 группа болуп туруп, баардыгы кадимки кандай шартта болсо ошондой болуп, тиги балдардын жатаканасы, ойной турган игровой площадкасынан баштап баардыгын Кудай буйруса бүтүрөбүз. Шартынын баары заманбап. Азыр мынакей өзүбүз районо менен Турдубек Аргынбековичке барып штатный расписаниясын берип атабыз. Бюджетке киргизилген. Кудай буйруса ушул жерде заманбап бала бакчага баарыбыз балдарды алып келебиз. Бизде негизи берде балдар ойночу жер жок болчу. Түлөө өтө турган жерлер жок болчу. Анан ошого депутаттарга кайрылып, элге кайрылып, эл менен акылдашып, анан ушул жерде ушундай бир көрктөндүрмө киргиздик да. Балдарга качели орнотуп, волейбольный площадка орнотуп, футбольный площадка орнотуп бердик. Эл келип эзе алып турган аянтча да, бирок эл келет азыр ушул күндө. Келип эзе алышат да. Чоң эзе алып турган жер жок да, суудун жээги болгондугуна байланыштуу берге көпчүлүк киши келет эзе алгана. Менен келет, кечинде келет, бош убактысында балдар келет. Анан ошого балдарга ылайыктап условияны коюп бергенбиз. Кеңеш айылында мурун баарыбыз эле ушу Чкалов колхозу болуп турганда борбор Чкалов болчу да. Баардыгы ошол жака барып бул айылда эч нерсе жок болчу. Ошондо муну 2009-жылы азыркы өзүңүздөр көрүп турган Гүлай Орозалиева орто мектеби салынып бүткөн. Бул жерде ашканасы жок болчу, спорт зал, эч нерсеси жок болчу. Болгон эле мурун 3 класстык мектеп болчу, начальник класска чейинки 3 класс. Ошондон кийин ушу орто мектеп салынгандан кийин улам чекесинен бүтүрүп келатабыз. Мына спорт залыбыз бүткөн заманбап, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, берде Сулайман уулу Билал атындагы спорт зал бул жерде. Анан ушу мектеп жамааты улам кайрылып, бул жерде мына 80 орунду актив залынын курулушу жүрүп атат. Бул дагы ушул мектеп окуу жылы башталганча Кудай буйруса бүтөт. Суммасы 14 миллион сомго бүтүп атат. Эже малина деп коет. Ежевика анан малинанын гибридный сортунан чыккан. Биздики быйыл биринчи жолу мөмө алып атабыз. Андыктан бир аз азыраак болуп атат. Азыр бирок шүгүр жакшы эле берип атат. Өзүңүздөр көргөндөй мөмөлөрү чоң. Берки ежевиканыкы кичинекей өтө элечи. Анан немеси дагы ачуу болот. Мунуку дамы малинага дагы, ежевикага дагы окшобойт да. Дамы бир башкача. Мөмөсү ошол башка обычный малинага караганда айырмасы ушул. Мөмөсү чоң, оорураак болот. Анан дамы дагы өтө жакшы болот. Күнүгө болбосо дагы 2 күн болуп калат. Анткени бул жерде жалпы 8 жөөк болсо 4 жөөгүн бир күндө теребиз. Анткени биз азыр өзүбүз жалдап алган немелер жок, жумушчулар жок. Жалаң өзүбүз терип аткан себебинен жетишпей калабыз. Ошондуктан жарымын бир күндө теребиз. Жарым бир күндө ошондо 4 жөөктөн эсептегенде болжол менен 200 килограмм берет. Килограммы кошуна айылдарга азыр 150-160 сом болуп калат, ар кандай болуп калат. Эми өсүп турат, кайра түшүп турат баасы. Бирок азыркы учурда көбүрөөк оптом баа менен Казакстанга кетип атат көбү.